Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн кайсы бурчунда болбосун ушул ар кандай саясий акцияларга каршы ушул митингдер, демонстрациялар чыгып күчөп турган кези. Андыктан башка убактарга салыштырмалуу Кыргызстандын өзүндө дагы ушул митингдерди, демонстрацияларды укуктук алкакка салуу, мыйзамдуу кылып өткөрүү өтө актуалдуу экендиги баарыбызга белгилүү. Эми Кыргызстандын конституциясында дагы, атайын мыйзамда дагы ар бир жаран ушул эркин чогулууга, митингдерди уюштурууга жана аларды өткөрүп катышууга укуктуу экендигин дайыма баса белгилеп келебиз да. Бирок мындай жыйындар эч кандай мыйзамды бузбастан, курал жараксыз чогулуп өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Бул жерден дагы бир белгилеп кете турган нерсе, Кыргызстанда ушул атайын ушул уюмдар, мекемелер, жамааттар өздөрүнүн уставына, мыйзамга ылайык, жобосуна ылайык уруксатсыз эле, жергиликтүү бийликтин уруксатсыз эле өздөрүнүн жыйындарын өткөрө берсе болот деген дагы жобо бар. Бирок баарыбызга белгилүү болгондой, кайсы өлкөдө болбосун, дайыма бийлик менен элдин ортосунда, коомчулуктун ортосунда ушул митингдерди кандай өткөрүш керек, ага тыюу салуу, ага мүмкүнчүлүктөрдү берүү боюнча талаш тартыштар, карама каршылыктар жүрүп келген да. Бул мындан кийин деле улантыла берет. Анткени ар бир бийликтин кызыкчылыгы өзүнчө, элдин кызыкчылыгы такыр башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мыйзамдын аткарылышын контролдоо, мыйзам алкагында митингдерди өткөрүү дагы бүгүнкү күндө өзгөчө бир актуалдуу маселе болуп саналат да. Эми бул жерде мына биз алып көрөлүчү, Германияны алып көрсөк, Германияда деле ушул полиция уруксат берет экен, бирок уруксатты алар кээ бир учурда албай да койсо болот экен. Ал ушул жанагындай бир чукулунан бир саясий окуялар болуп өтсө өлкөдө, мына ошого карата коомдук бийлик, эл ушундай бир чогула калганга, биз жергиликтүү бийликтин уруксаты жок эле чогулганга уруксат берилет экен. Бирок ошол эле учурда алар гезит таркатып, кандайдыр бир агитацияларды жүргүзүп, агитациялык материалдарды таркатканга жарандардын укуктары, саясий укуктар жөнүндө жана бүткүл дүйнөлүк мындай пакты да. Ошондо бул так аныкталган. Ошол пактыга жараша, ошол пактыга бир топ мамлекет, анын ичинде Кыргызстан дагы ошол пактыга кол койгон мамлекеттердин бири. Ошону сактайбыз деп. Демек, бул жерден биз сөз кыла турган нерсе ошол элдин эркин пикирин билдирүү укугун кепилдиги, ошол укуктун сакталышы жөнүндө сөз кылууга тийишпиз. Мисалы, Россияда деле биз сөз эркиндигин бергенбиз, митингдерди эркин уюштурганга уруксат берилген деп айтылат. Бирок ошого карабастан аларда ушундай митингдерди өткөрүү, жүрүштөрдү жасоо үчүнчү накталай акча менен жумшап аларды өткөргөнгө болбойт экен. Ал сөзсүз түрдө банктагы эсепке түшүп, анан ошонун эсеби алынат экен. Эң аягында, эң башкысы, ошол митингдер өтүп бүткөндөн кийин каражаттар каяка жумшалгандыгы жөнүндө отчет берилет экен бийликке. Бул дагы кайсы бир деңгээлде бир кысым экендигин билдирип турат. Экинчи бир жагы, Россия Федерациясынын мыйзамда өзгөчөлүк. Бул жанагындай чет өлкөлүктөрдүн, чет өлкөлүк уюмдардын, мамлекеттердин, эл аралык кайсы бир башка уюмдардын же болбосо белгисиз бир адамдардын ушул митингдерди, акцияларды каржылоосуна тыюу салынганда, ага такыр мыйзам жол бербейт экен. Анан мындан тышкары ар бир өлкөнүн өзүнүн шарттарына жараша мындай бир күндөрдү белгилеп койгон да. Мисалы, Японияны алып көрсөк, аларда ушул 70 ушул иш чара болоорго чейин 72 саатка чейин бир бийликке, жергиликтүү бийликке билдириш керек да. Алар ушундай бир акция өткөрүп аткандыгы тууралуу. Эгерде ал шартты же болбосо ошол акция тууралуу арызында берилген шарттарды буза турган болсо, аларда абдан олчойгон бир чоң айып каралган да. Бул жанагы сактай турган негизги жоболордун бири ошол коопсуздук маселеси да. Өлкөнүн коопсуздугуна. Экинчи маселеси башкалардын жарандардын, башка топторунун укугун бузбаш керек да, алардын абийирин ишке келтирбеш керек. Үчүнчүдөн, жанагындай агрессивдүү формада болбош керек, жана талкалап ийип, машинада өрттөп, мына ошондой Жарак алып чыкпаш керек. курал жарак колдонуу, башкаларга кысым көрсөтүү, басым көрсөтүү, күч колдонуу сыяктуу нерселер мына көпчүлүк мамлекеттерде ошол тыюу салынган
жоолор камтылганда ушуларга тыюу салынган, жол берилбейт да кыскасын айтканда. Айрым жанагындай эмгек сіңірген юристтер мисал кылып аткан, кызмат адамдары мисал кылып аткан мыйзамдар катаал, бирок негизинен ошол мыйзамдар сакталат. Биз мыйзам десе чектөө, тыюу салуу деп түшүнүп ала атпайбызбы? Үчүнчүдөн, митингтерди жанагындай коомдук акцияларды өткөзүүнүн уруксат берүү формасы Азымжан мырза. Анан билдирүү жолу менен ишке ашат. Мына мен баланчасында баланда митинг өтөм, чогулуш кылам, баланча киши катышат деген формасы бар. Анан уруксат алуу формасы бар да. Маселе ошол уруксатын алабы, билдирүү жолу менен чыгабы, мамлекет ошол жарандардын эркин билдирүү укугун кепилдик кылыш керек да. Ошол жанагы мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө, ошону камсыз кылуу мамлекеттин милдети. Ал эми мыйзамдардын алкагында өзүнүн пикирин эркин билдирүү бул ошол жарандардын укугу болуп эсептелинет да.